Күндөрдүн биринде Бакыт, Пейил жана Убада аттуу 3 сыйкырчы кезигип калышат. Аба ырайы абдан ысык болгондуктан суу боюндагы бадалдын көлөкөсүн тандашат. Алгач маекти Пейил баштайт. Канчалык өзүм менен бөлүшкөнгө аракет кылбайын, дайым эле түшүнүксүз бир нерселер боло берет. Мына мисалы, бир адам каалаганына жетип, жашоого ыраазы болуп, башкаларга да жакшылык кылып жашай бербейби дейсиң? Жок. Ал заматта ач көздүк жетип келет дагы, бат эле өзгөрүп кетет. Аны тааныбай да каласың. Көрдүңөрбү? Мурда жакшы, боорукер адам болсо, азыр наалып эле жүргөн саранга айланып, баары эле жетиштү. Жыргап жаша, анан башкаларга жакшылык кыла бер. Туура айтасыз, урматтуум. Менде дагы такай ушундай нерселер болуп турат. Бакытың менен бөлүшүп, эми бактылуу жашайт экен деп ойлосоң, жок. Заматта балекет жабышат да, же кырсык келет. Адамдар өзгөрүп, бүлүндүргөндү гана билет. Бизди баалабаган адамдардан кетип калсакпы? Кандай дейсиздер, урматтуулар? Андай кылсак дагы туура болот. Бирок адамдын бардыгы эле жаман эмес го. Негедир өзүмдү ыңгайсыз сезип жатам. Балким дагы бир жолу сынап көрсөк, кандай болот я? Кандай дейсиңер? Бир чечимге келели, кетелиби же жокпу я? Ооба, туура айтасыз. Ошондой кылсак да болот. Макул. Ой, тигил жакта бирөөлөр келип атат окшойт. Алар отурган бадалдын ар жагына Асан, Үсөн жана Касен аттуу 3 бир тууган келишет. Алар дагы көлөкөлөп эс алууну чечишет. Мына ата энебиздин өтүп кеткенине көп жыл болду. А биз дагы эле бул байлардын малайы болуп жүрөбүз. Айтпай. Малгара арык сал, анан күндүн ушундай ысыгында барып, чөп чап дегендерчи акмактар. Айтпа. Бир туугандардын сүйлөшкөнүн сыйкырчылар тыңшап калат. Ошондо Убада мындай сунуш айтат. Бул жигиттердин келгени жакшы болду. Эмнеге? Муну менен эмнени айткысы келип жатат я? Ооба, көп күттүрбөй айтсаңыз, дагы эмнени ойлонуп, эмнени чыгарып ийдиңиз? Келгиле, мындай кылабыз. Мен азыр бул жигиттердин алдына чыгып, булардын тилектерин аткарайын. Анан бир нече убакыттан кийин келип, кайра текшерип көрөлү. Эгер алардын арасынан бирөөсү эле убадага турган болсо, анда биз калалы. Жок, андай болбосо, айла жок, адамдардан кетүүгө туура келет. Жакшы ой экен. Анда эмне кылалы я? Акырын баштайлы. Бир туугандар баягы сыйкырчылар үркүткөн канаттууларды көрүп, асманды карап, мындай деп кеп курушат. Карагылачы. Ушунча жер жайлаган коюм болсо, байбы, кедейби баарын үйгө алып келип сыйламакмын. Бардыгына бирдей мамиле жасамакмын. Эгерде мен ушундай коро коюм болсо, анда үйгө конок келсе кой союп, элге жардам берип, алкышкан алып жүрмөкмүн. Анан жолуна азык камдап бермекмин. Касен. Касен. Сен эмне унчукпайсың? Бирдеме дечи. Кыял деген таттуу го, сен деле кыялдансаң керек. Бөлүшпөйсүң да. Чын эле, кана бөлүшсөң да. Мага мынча малдын деле кереги жок. Мага деген 1-2 малым, чакан үйүм, анан деген жакшынакай жубайым болсо, мага ошол эле жет. Ана Убада жигиттердин жигиттик сөзүн сынап көргөнгө жакшы маал келди окшойт. Ооба, туура айтасыз. Анда мен жөнөдүм. Болуптур анда. Ассалам алейкум жигиттер. Алейкум ассалам. Мен бадалдын ар жагында эс алып отуруп, силердин кыялданганыңарды угуп, силер менен таанышайын деп келдим.
Келиңиз Аксакал. Бул жерге өтүңүз. Көлөкө жерге өтүңүз Аксакал. Келиңиз. Азыгыбыз деле көп эмес эле. Жарты наныбыз, бир аз курутубуз бар. Ооба, кичине жармабыз дагы калган. Чоң рахмат жигиттер. Жакшы, ыймандуу жигиттер экенсиңер. Мен силерге ыраазычылыгымды билдирейин дедим. Акыркы наныңар менен бөлүшүп атасыңар. Жок ата, жөн эле коюңуз. Бизди деген ата энебиз ушинтип тарбиялаган. Жакшы. Болуп туранда. Асан. Үсөн. Касен. Мына менин атым Увада. Увада? Мен силерге ыраазычылыгымды билдирип, ар бириңердин тилегиңерди аткарып берем. Бирок менде бир гана шарт бар. Менимче силер аны аткара аласыңар. Шартыңыз кандай, ата? Ал бир карасаң жөнөкөй. Башка жагынан алганда татаал. Силер кыялданып жаткан сөзүңөргө бекем болушуңар керек. Болгон ошол. Болбогондочу ата. Биз үчүн ал оп-оңой нерсе. Тилегибиз тезирээк ишке ашса гана, Ооба. Мен буга ишене албай турам, бул түш эмеспи? Ата, сизге чоң рахмат. Ата, аны көпкө күтөбүзбү? Жок, балдарым. Анын күтүүнүн деле кереги жок. Мынакей, тетиге. Дөбөнү көрдүңөрбү? Ооба, көрдүк ата. Асан. Ошол дөбөнүн оң жагындагы бир өңчөй, бир куро ак койлор турат. Ошол койлор сеники. Меникиби? Чоң рахмат ата. Ал эми ошол дөбөнүн сол жагындагы бир өңчөй кара койлор сеники балам. Касен, сен болсо түп-түз барсаң, дөбөнүн этегинде өзүң тилеген үйүң, азын оолак малың күтүп турат. Жакында күз майрамы болот. Ошондо сен болочок жубайың менен таанышасың. Экөөң бири-бириңди адашпай тааныйсыңар. Жакшы болду, я. Ой, каяка кетип калды, я? Баягы бир туугандар жарыша бирөөсү Пейилди, экинчиси Бакытты издеп жөнөшөт. Ошол маалда Уваданын жанына Пейил менен Бакыт келишет. Адам сөзү кандай бек болоорун эми көрө жатарбыз. Убадаларын аткарышаар бекен. Ошол күндөн тартып бир туугандар аябай өзгөрүшөт. Алар мурункудай ачка болбой, байларга иштебей, толук кандуу жашоо менен жашап калышат. Арадан убакыт өтөт. Кыштын ызгаар суук күндөрдүн биринде Увада Пейил жана Бакыт баягы суунун жээгинен кезигишет. Акыркы жолу жолукканыбыздан бери бир топ убакыт өтүп кетти. Биз баягы 3-1 тууганга барып келбейлиби я? Кандай жашап жатышты экен? Жигиттерди сынап көрөлү. Айткан сөздөрүнө турушар бекен я? Ооба, убакыт келди. Жүргүлө. Алардын кайда жашаарын мен билем. Болуп турчу. Сыйкырчылар алгач Асандын үйүнө келишет. Үйдө конок бар экенин үйдүн ичиндеги шаңдуу чыккан үндөрдөн билишип, үй ээсин чакыртышат. Асан өзү чыгат. Мындай соокта ким болду экен? Ой, силер кимсиңер я? Мен тааныбай турам. Я? Биз Кудай конок болобуз. Борон өпкөдөн өтүп баратат. Отуңа жылынып, муздаган сөөктү жылытып чыгалы. Үйгө кирүүгө уруксат эт баатыр. Анан жылып алгандан кийин кайра бат эле жолубузга түшөбүз, Ошентип. Ай ата десең. Биякта койлорум үшүп, уйларым тоңуп атса, силер эмес, Кудай болсоңор да үйүмдөн орун жок. Жоголгула бул жерден. Ой, жигит. Биз анчалык деле убара кылбайбыз сени. Убара кылбайбыз. Мен силерге эмне деп жатам? Жоголгула дейм бул жерден. Мага азыр ханыбыздын вазири келмек. Мен ошого жолукмакмын. Жоголгула тоскоолгула. Кетели го. Айлалары кетип, сууктан тоңуп, муз баскан мурут сакалдарын сүйрөп келе жатышып, Үсөндүн үйүнө жетишет. Очоктогу казанда бир нерсе бышып жатканын байкашып, үй ээсин чакыртышат.
Мындай суықта ким келді ол екен? Ушундай суықта итіңді да сыртқа шығарбайсың. Саламатсың бу балам? Біз Құдай қонақ болуыз. Алыстан жол арытып, қатуу чарчап, чалықтық. Күндүн суығы да чучуға жетіп кетті. Жылыналы десек, мындай суықта от жағалбайсың. Сізде біз үшін жарым сындырымнан, анан очоқтың жанынан орын табылар бекен. Қарасаң бұл ақмақтарды шимшіп бір нәрсе аңды өле жүрішеді. Мындай жақсы адамдарға тақыр тыныштық берішмейді. Барғыла, жақырлардың құдайынан сұрағыла. Балким ал сілерге жардам береді. Бұрай! Болбай қалдық сөтчер. Басқаша қалған. Күн батып қараңғы келет. Жол тартып келе жатқан баяғы Пейіл, Бақыт жана Уада атты үч қария тоңып қалған чоң арықтың жиегіндегі морынан чуалған түтін шыққан терезесінде үлпілдеп жанған чырағы бар үйді көрішеді. Илгери үміт менен ошол үйді көздөй бет алышат. Ой, жат Ақтош, жат! Қожайын, ким бар? Ой, салам алейкум. Алейкум салам. Апай! Ой, ақсақалдар! Ой, сілер! Таптақырлы тоң қолаңсыздар ғой я. Ой, жүргілі кіргілегі. Азыр ысық чайдан ішпесеңер болбайды. Жылынып алғаннан кейін анан шашпай сүйлөшөбүз. Ой, Нұржан, чай қойып қойшы. Біз суықта жол жүріп. Ата, жүріңіз, келіңіз үйге. Жүріңіз. Ой, рахмат. Құдай тілегіңді берсін. Таң атып, түнде келген жолаушылар жолға қамынышат. Қасен келіншегі менен аларға азық қамдайды. Мына ошол маалда баяғы қариялар 3 сыйқыршыға айланышат. Жақшы. Қасен, сен келіншегің екеуің өткен түні бороондо кимди суықтан сақтап қалғаныңарды білесіңер ме? Жоқ ата, ал туралы деле ойлонбоп турмун. Эми тоңуп калган адамдарды көрүп, жөн гана жардам бердим да. Анан дагы баары бир эмеспи кимге жардам бергеним. Адамбыз да. О, айланайын. Туура айтасың, туура. Ақылды адамдардың сөзі де жақшы. Қасен, саға айтайын дегенім, сілер Бақытқа, Пейілге жана Убадаға түнөк бердіңер. Есіңде болса керек, бұл сендегі жана 2-1 туғаныңдағы байлық, ырыскылар қайдан келгенін. Ата есімде. Демек, жайдың аптап күні ошол суу бойында сіз белеңіз. Ой, тағаныбай қалып тұрмын, кешіріп қойыңыз. Еш нәрсе емес. Мен атайын ушундай кылдым. Сени 2-1 туғаныңды мени тағаныбай қалсын деп. Ушул байлықтар қандай шарт менен келгени да есіңдеби? Есте болбогондо. Ата-энемде дайыма эскертишчү. Берген сөзүңө бек болгун, сөзүң менен ишиң бир болсун деп. Бұл сөздөр менин жанында бекем сакталып калган ата. Берген убадаңа бекем турганың үчүн сага чоң рахмат. Сен башка бир тугандарыңа окшош эмессиң. Туура. Эмне үчүн? Келбетибиз аябай окшош. Башкаларды көп чаташтырышат бизди. Жок, Касен. Сырткы кебетеңер окшош болгону менен бирок алар бир аз байлыкка жетип, такыр эле чиренип калышыптыр. Суу боюндагы берген уадаларын унутушуптур. Сен ушул берген сөзүңө бекем болгон калымдан жазба. Акылбы балам? Макул. Ал эми бир туугандарыңа берген уадаларын биз эскертип коебуз. Сөзсүз эскертебиз, сөз. Ылайым сенде бардыгы жакшы болсун. Туура айтат. Жакшы. Болуптур, жакшы. Жакшы кал балам. Ушундан улам Бакыт, Пейил жана Убада адамдар арасында калган деген уламыш бар. Балким адамдар аларды бекердинен бата бергенде үйүңөргө бак конуп пейлиңер кең болсун дагы Убадага бек болгула деген каалоо тилекти айтып келатышкандыр. Ал эми сөзүнө турбаган Асан менен Үсөн эски кейиптери менен кайрадан баягы тоңуп калган арыктын жээгине кайтарылышат.